жетөө окуйт, бирөө садикте. Турмушка узатканбыз 2 кызыбызды. Бизге 1 айга 3000 сом берет. Вагондо 8 бала менен жашадык. Анан алган пособиябызды кайра төлөп бергиле деп эме чыгашканда бизге 100 000 сом төлөп бергиле. Жолдошум майнасы 15 000 алат. 15 000 алат. Анан ошол 15 000 көп экен да. 300 деп тергетеби? Ооба. Автоэлектрик мындай машина жасап, ошолорду үйрөнүп, машина айдап үйрөнгүм келет. 3 балам бар, жолдошум козу болуп калган деп эле айткам. 5 өтең мага чыгып беришкен апа деп. 3 эле дебедиңер элесиң, жок 5 деп анан. Биринчи аялы азыр ошо балдар таштап кетип калыптыр. Бүгүн биз Ысык көлдүн Карабой айылында 11 баланы тарбиялап жаткан үй бүлөнүн жашаган жерине, үйүнө келип отурабыз. Бириңиздер үйдөсүзбү, барыңыз эле? Жакшы. Балдарыбыздын улусу 22-ге чыгат. Кичүүсү бул 1 жаш 6 ай. Анан 6 кыз 4 эркегиз бар. Карабойдо турабыз. Ошол. Бул жака көчүп келгениңиздерге канча болду бул үйгө? Бул үйгө көчүп келгенибиз 4 жыл болот. Быйыл му жайында 4 жыл болуп калат да. Ушул үйдү балдарыбыздын аяш аталары салып беришкен да. Өзүбүз буга чейин Алтын көл пансионатында вагондо турчукпуз. Вагондо. Андан кийин ошолор салып берип, ушул жерге көчүп келдиңиздер. Балдар салып берип, анан буяка көчүп келдик. Балдарыңыздар баары окуйбу, иштейби, чоңдору, кичинекейлер ушул жерде окушабы? Чоңдору экөө турмушта, бирөөсү Токтолдо, бирөөсү Ак сууда. Андан кийин калгандардын баары окуйт. 8-өө 7-өө окуйт, бирөө садикте. Анан бул кичинекей менен мен үйдөмүн. Чоң кыздарыңыздарды турмушка узаткансыздар? Турмушка узатканбыз 2 кызыбызды. Бирөөсү жакында эле кетти, бирөөсү 2 бала болду. 2 неберебиз бар. Өзүңүз канча жаштасыз? Өзүм 34-төмүн. Жолдошум 43-та. Жолдошуңуз кандай жумуштарда иштейт? Жолдошум пансионатта Турпанстрой деген жерде трактор айдап иштейт. Погрузчик айдайт. Жолдошуңуз азыр жумуштабы? Жолдошум азыр жумушта. Бир аздан кийин келет болуш керек. Жумушка кетти. Жумушка кеткенине байланыштуу биз келген убакта үйдө болбой калыптыр. Болсо жолдошуңуз менен дагы кенен маектешмек экенбиз. Ошол жолдошуңуз тапканы ушунча баланы бакканга жетип атабы? Жетпей эле калат. Көмүр алыш керек болуп калат. Отун суубузга, продуктубузга кетип калат. Буякта магазин бар. Ошол жактан айдан айга алып ушу эметебиз, жеткиргенге туура келет. Кошумча жумуштарга да чыгып каласыздарбы, өзүңүз дагы же балдарыңыз да? Кошумча жумушка чыгам, той сойлорго идиш жууп иштеп келем. Кызмат той аштарга ушу идиш жууп кызмат кылып келем. Жолдошума жардам берейин деп бир аз. Бир тойдо канча болот бир күн иштегениңиз? Бир күндө 1,5 миң алабыз. Берип койгула. Нан жейм деп атабы? Бара сема жең. Жакшы. Балдарыңыздарга, кичинекейлерге пособия чыгабы кандай? Былтыр алчыкпыз, ушу быйыл чыкпай калды. Алган пособиябызды кайра төлөп бергиле деп эме чыгашканда бизге 100 000 сом төлөп бергиле. Жолдошуңардын эмеси зарплатасы көп деп. Пособияда иштеген тааныш эжелер
бул эми мынча баласы болсо 100 000 кантип төлөмөгүлө деп токтотуп коюшкан. Анан азыр албайбыз пособие. Сиздер канчадан бери алып келдиңиздер эле? Биз 2 жыл алдык. Анан токтоп калды, ошо боюнча албайбыз. Канча балаңызга? 7 балага болуп калат го. 7 балага айына канча сом чыгып атты эле? 1200дөн чыгып аткан. Ар бирине? Ар бир балага 1200дөн. Буга чейин 1 жыл 810 сомдон алдык. Бир жыл. Экинчи жылы 1200дөн алдык. Анан эми ошонун баарын анан кайра төлөп бергиле деп атабы? Ошонун баарын төлөп бергиле да, анан жакта эже болсо ошо төлөбөй эле койгула, силердин жашооңорду билебиз. 1 жылга чейин пособие ала албайсыңар, чыгара албайсыңар деп. Ошо боюнча пособие албай калдык. Сиздердикин эмнеге жолдошуңуздардын маянасы ушунчалык көппү? Жолдошум маянасы 15 000 алат. 15 000 алат. Анан ушул 15 000 көп экен да. Негизи бир балага 1000 сомдон чыгыш керек экен. Жолдошум бир балага 1000 сомдон немет эсептегенде 15 000 көп болуп керек экен. Ошонтой айтышты да. Эгер сиздин жолдошуңуз 5-6 000 тапса, анда пособие чыкмак. Чыкмак. Буга ошондой дейби? Ошондой экен. Такыр эле кызык. Азыркы шартта, ушундай шартта 15 000 сом маяна алып, 7-8 баланы сиздерге азыр 9 ушул турмушка чыгып кеткен 2 кызыңызды, алардын үй бүлөсү бөлөк болгон 9 баланы баккан үй бүлөгө 15 000 маяна көп болуп калган болсо, анда бул жагы таң калыштуу экен. Кыргызстанда ар бир баланын жашоо минимуму деле 1000 сом эмес да, ал канча 5 000 сом тегереги бир айлык жашоо минимуму. Аны алып эсептегенде. Буну кантип эсептешти экен, тактап көрөлү. Анан ошол боюнча кайрылбай эле калдыңыздар беш? Ошончо биз дагы үй бүлөбүз менен, семьябыз менен Заправка жактан авария болуп калдык. Баарыбыз бар болчукпуз ичинде. Ошончо эле барган жокпуз. Өзүбүзгө келип алалычы деп эле. Кайрылган жокпуз, барган жокпуз. Анан жай келсе, ушу жаз келсе баралы деп ойлоп атканбыз. Анан барганда деле чыгышпай туруш керек деп эле жүргөнбүз. Кандай кырсыкка учурап калдыңыздар? Кырсыкты эме биз чыгып, чоң жолго чыгып бурулганда эле бир машина аркабыздан сүзүп салса. Сиздер келаткан унааныбы? Биз келатканда. Ичинде балдардын баары бар болчу. 7 балабыз бар болчу. 7 тең ошондо 9 бар болчукпуз да ичинде. 9 тең бир аз кырсыктадык. Көп жаракат алган жоксуздарбы? Жаракат алган деле жокпуз. Кичинекей балабыз реанимацияга түшүп калды. Калгандардын баары эле баштары. Башымда эле. Канчада жакшы болуп чыкты бала, кичинекей балаңыз? 3-4 күндө жакшы болуп чыкты го. Ошол. Сотрясение алдык баарыбыз эле. Сен жок болчусуң, сен да жок болуп. Негизи өзүңүздөр кайсы жактан болосуздар? Мен Аксуу районунун Шакты жыргаланынан болом. Шактыдан. Жолдошум бияктык. Жолдошум биринчи аялынан 5 баласы бар. 4 кыз, 1 эркек. Эркек бул. Меники болсо биринчи жолдошумдан 3 эркек. Бул 3 эркек. Анан ортобузда, экөөбүздүн ортобузда 2 кыз, 1 эркек бар. Ошо менен 11 баланы 8 бияка мен келгениме 8 жыл болуптур. 8 жылдан бери ушу экөөбүз чогуу тарбиялап багып өстүрөбүз. Сеники меники дебейбиз. Ортодо эле бир кылып эле багабыз да. Өлбөйбүз. Сенин балаң, менин балам деген жок. Өлбөйбүз.
көп баланы тарбиялоо, аларды кийинтирүү, ичинтирүү кандай кыйынчылыктар менен коштолот? Кантип тарбиялап өстүрүп жатасыздар ушундай шартта? Жакшы тарбиялаганга аракет кылып атабыз. Эчтекеден кем кылбай эле. Оор эле экен эми көп баланы тарбиялашчы. Оор эле анан ошону жолдошум баарына жетишип эле эметет. Анан үйдөн мен жолдошума жардам берейин деп эле ошо эме кылам. Түртмө берем. Оор эле. Кээде кээ бирөөнүн сумкасы айрылат, кээде сапожкасы айрылат. Анан кыздарыбыз чоң болгонуна кыздарыбыз жардам беришет да. Эркек балдарыбыз эчтекени түшүнбөйт экен, эркек балдарың жүрүшөт экен. Кыздар көбүнчөсүн жардам беришет бизге. 4 кызы уда болгонунан ошо 4 кыз жардам беришет. Эркек балдарың бул кичинекейлериң ойноп жүрө беришет экен. Эчтекени түшүнбөйт. Кыздарыңыздар дагы эрте эле турмушка бердиңиздерби? Улуу кызыбыз 18 жашында кетти. Экинчиси 19 жашында кетти. Эми буларга ар бирине пособие чыгып турса, сиздерге да жакшы жардам болмок. Эми бир аз болсо дагы жардам болмок дейм. Ушуну чечсе болот, дагы кайрылып көрөсүздөр, эми биз да кайрылып көрөлү. Биз кайрылганда деле эми жолдошум зарплат көп алат деп кайра эле чыгарбайт болуш керек бизге, анан кайрылып көрөбүз го. Биз ошо пособие көп жардам берчи да. 9600 алчумун. Ошо 900-600 барып продуктусун ошо 1 айлык продукту келип калчу ошого. Ошо менен эле анан берки жолдошумдун зарплатасы болсо кийим кечектерине, немелерине жарап калчу да. Анан эми азыр 15 000 сом же продуктуга жеткире албайт, же дептер ручкаларына жеткире албайт. Эми салыштыруу үчүн бир айтып кетсек да, бир кап un алсаңыздар канчага жетет мындай чоң үй бүлөгө? Бизге бир айга 3 мишок un кетет. 3 мишок un кетет. 15 литр сумай кетет, 1 мишок картошка кетет. Көп эле кетет. Эме кылбайбыз да. Балдар ансыз эркек балдар дагы кыздар да чоңоюп келатат. Жеп турган убак экен да азыр. Ооба, азыр жеп турган убагы да аябай. Ойносо оюнга тойбогон. Анан жок деп айта албайсың буларга. Мисалы, жок калды деген нерсени түшүнүшпөйт, бул да түшүнбөйт, булар деле түшүнбөйт. Сиздерди көрүп таң калгандар болобу? Ушунча чоң үй бүлө экенсиңер, мынча баланы кантип тарбиялап, кантип чоңойтуп атасыңар деп. Ооба, кээде тойлорго барып калсам эле канча балаңар бар дегенсе көп деп койсом эле. Эми айтпайсыңар дейт. 11 десем кантип эле алдап атасыңар деп таң калышат көп эле. 11 бала кантип эле деп. Мектепке даярдаганда кантип даярдайсыздар? 1-2 бала менен биздин алыбыз келбей калып атат. Мектепке даярдаганда машинеге баарын салып алып барып, караколго алып барып алып, биринчи 4 эркекти кийинтебиз. Анан буларды машинеге отургузуп турабыз, анан кыздар кийинет. Анан акырындык менен ары өтүп бери өтүп бул үчөөнү кийинте берем. Ошентип кийинебиз. Анан бул балабыз иштейт, жайкысын зонтик сатат. Көлдө. Бул бала карайт. Тиги кызыбыз болсо официантка болуп эметет. Анан мен өзүм көлдө кукуруза, балык сатам. Анан ошо менен акча топтоп баарыбыз бир топ эме кылып алып келип туруп, анан ошо менен барып кийинип келебиз. Окууга даярданып, өздөрүнүн кийимдерине да бир аз иштешет экен да, чогулуп иштейт турбайсыздарбы? Ооба, чогулуп баарыбыз иштейбиз. Дептер, ручкаларын эми ал ушунча балага бир сыйрадан алганда эле канча сом чыгып кетет бир барганыңызда? Канча сом менен барасыздар? Бир 50 000, 40 000 менен барабыз. Анан мынтип эле алабыз.
ошого деле. Ошо 1 сентябрга жеткенде эле алабыз. Андан кийин кайра анан зарплаттарда ошо эмелерде ушинтип алып турабыз акырындык менен. Бир алганда бизге бир чейрекке 300 дептер кетет. Балдардын баарына 300 дептер алсак кенен жетет. 300 дептер кетеби? Ооба, 300 дептер. Бир бала канча тетирет бул? Бир балага бир 20дай, 25-30дай беребиз. Буга 10 чакмак, 10 сызык берсек, тиге 10 чакмак, 10 сызык ошентип беребиз. Чоң класстарга, 9-10 класстарга көбүрөөк беребиз да. Анан чейрек сайын ушу 200-300 дептерден алабыз. Мындай могу эме чейрек бүтсө кайра алып коюш керек. Бир ошончо көп колдонулат экен, дептерлер. Ооба. Бир чейрекке ушунча алып барып туруп берип коебуз. Ошончо бир чейрекке жетет. Эжейинен ала берет, жок калса жаза берет ошентип. Анан кошумча китептерин да сатып беребиз. Школдо жок болсо. Анан бир айга садикке кетет. 1500дөн. 1500. Мамлекеттик эле бала бакчага бересиз? Ооба. Жакшы. Балдарыңыздарды кандай келечегин кандай көрөсүздөр? Окуса истерби же иштесе, кандайдыр бир максат койгонсуздар? Балдарыбыздын келечегин окуса дейбиз. Жан үстүнө жолдошум экөөбүздөн окуган эле жокпуз. Окуса дейбиз, ушулар окуп чоң окуу жайларга өтүп, жакшы балдардан, ыймандуу балдардан болуп чыкса дейбиз. Ушулардын келечеги деп эле жүрөт окшойбуз. Жакшы. Балдар сүйлөшүп отурган кандай айтышат? Кандай кесип ээлери болгусу келет экен? Балабыз повар болом дейт. Повар. Бир немелерди, тамактарды, бир немелерди жасай коет өзү эле. Бул балабызды деле сурап көрбөппүз. Сен ким болгуң келет? Чоң окуу жайларда мисалы автоэлектрик мындай машина жасап, ошолорду үйрөнүп, машина айдап үйрөнгүм келет. Мисалы стол ачып, машина оңдогон жер ачып, чоң. Теги кошуналарыбыздын баары эле айтат. Мындай ызы-чуу аркыларыңар жок, балдарыңардын тентектери жок. Үйүңөргө кирсек бир 11 баладай эмес. Бир экөө жүргөндөй эле болот деп ошентишет да. Көп айтышат. Жолдошуңуз менен таанышкан экинчи турмушубузду утпайсызбы? Таанышканда кантип, кандай шартта таанышып, баш кошуп калдыңыз экинчи турмушуңузду курганы? Анан менин мынча балам бар деп баягы чогуу багабыз деп башында макулдаштыңыздарбы? Ооба. Кандай болду ошо? Таанышканда мен 3 балам бар, жолдошум каза болуп калган деп эле айткам. Атасы каза болуп калган үчүн. Анан жолдошум биринчи 3 балам бар деген, ал деле 5 деп айткан эмес. Анан бияка пансионатка келип, үй бүлөсү менен тааныштырып өткөн. Анан 5 тең мага чуркап келишкен апа деп. 3 эле дебедиңер эле десем, жок 5 деп анан. Улуу кыздар да чуркап келген. Мен билем 5 болсо 5 болуптур деп анан ошо боюнча баш кошуп жашап калдык. Быйыл келгениме 8 жыл болот. Жаңы баш кошкондо ошо вагонго келип ошол жерде жашадыңыздарбы? Ооба. Вагондо 8 бала менен. 8 бала менен жашадык. Анан тиги кыз төрөлдү. Анан бул экөө бияктан төрөлдү. Жолдошум биринчи аялы менен ажырашкан бекен же кандай? Биринчи аялы ооба ажырашып, ошо балдарды таштап кетип калыптыр. Ошо боюнча эле 3 жыл жолдошум 5 баланы жалгыз багыптыр. 3 жыл өзү ошо вагондо карап багыптыр. Анан 3 жылдан кийин келдим. Башында ушунча бала менен келип, анан вагондо жашайбыз десе макул болдуңузбу? Ооба, макул эле болдум го, эчтеке неметпей эле.
өзүм деле бала сакмын, анан ошого макул болдум. Башында кыйынчылык болгон жокпу? Кыйынчылык болду. Эмнеден кыйналдыңыздар? Баарынан эле кыйналдык. Кээде продуктубуз жок калат, кээде балдарыбыз окууга барбай калат, курткалары жок калат, же сапожкасын айырып келет, же ушундай да. Кыйынчылык эле болду, аябай кыйынчылык болду. Анан эми азыр акырындык менен болуп келатат окшойт да. Балдарыңыздар акырынан чоңоюп, кичине ишке жарап, жардам берип. Баары майда болуп иштегенди деле билишчү эмес. Зонтик сат десең, 200-300 сомго сатып алып келип, сүйүнүп келип алып, аны деле жеп салышчу. Бул жакта үйдү жанагы жолдошубуз кассташтары салып берди. Жолдошубуздун кассташтары салып берди. Эме кылып турушат. Жардам кылып турушат. Бирөөсү көмүрүн алып келет, бирөөсү продукт жагынан жардам беришет. Мындай эме кылып калтырышпайт да, жакшы жардам берип турушат. Айыл өкмөттөн көмүр берип турчубуз да, быйыл бербей калды окшойт. Быйыл тийген жок. Мурунку жылдары берип аттуу эле. Мурунку жылдары берип аткан, быйыл караган жок да ошо. Ушунча бала менен келип бүлөө куруп жашоо кандай экен? Азыр бир баласы менен барып экинчи турмушуна барса батпай жашоодо болот эмеспи ошондой учурлар? Сиздер ушундай учурларда сенин балам, менин балам деп калбай мындай кантип чечишип, кантип сүйлөшүп, кырдаалдан кантип чыгасыздар? Балдар урушуп кеткен учур болот. Биздин балдар деле урушканын деле көрбөйбүз. Көп деле урушушпайт. Анан жолдошум балдарды сооп, эркек балдарды тарбияласа, мен болушпайм. Тарбияласын мейли дейм. Мен кыздарга бирдеме деп айтсам, жолдошум болушпайт. Ошо менен эме болуш керек да, мындай бири-бирибизди түшүнөбүз деген немедебиз да. Анан могу кыз эле тентек кылып эле баарыбызды. Эркек экен да бул кызыңыздар. Тентек. Ушул калган жашоо турмушубуз Кудайга шүгүр. Менин балам, сенин балаң деп мындай урушпайбыз да. Бала да эмне күнөө дегендей. Көп балалуу болуу кыялыңыздар беле? Кээ бирлери башынан эле мындай көп балалуу болгусу келбейт, кээ бирлер башынан көп балалуу болгусу келет. Сиздерде кандай болду? Мурда ойлонуңуз беле ушунча көп балалуу болом, ушунча балага эне болом деп? Менин кыялымда деле жок болчу. Деген кичинекей кезимде 3 эжем, 1 агам бар. Ошолорго аябай эркелеп, мындай аябай эрке кыз болчумун да. Анан кыялымда деле жок болчу. Мен мынча баланы тарбиялап өстүрөм деген немем деле жок болчу. Бирок өзүм бала сак экенимди ошо бияка келгенде анан түшүндүм да. Ушу балдарды багып өстүрүп, ушулардын милдетин алайынчы дедим. Экинчи кызыбыз жакында эле кыз узатуу менен кетти. Ошону башканы эне кылбаганда ошо кызга мен кылайынчы деп ушу эме кылдым да. Өзүм сөз берип.